Кыргыз элинин көптөгөн адамдардын жүрөгүнөн орун тапкан сонун чыгармаларды жазып өткөн, өзү аз жашаса дагы саз жашаган Таалай Бектурганов деген улуу инсан бар. Мына ошол улуу инсандын чыгармаларын мурас кылып биз бүгүнкү күндө аткарып ырдап жүрөбүз, жалпы эл ырдап жүрөт. Мына ошол инсандын аты дагы өчүп калбасын деген ниет менен атайын Таалай элеси тобун түзгөн бизде бүгүн коногубуз бар. Ушул Таалай элеси тобунун жетекчиси, ырчы, аткаруучу Тотомидин Жолдошов агабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Кандай жетип алдыңыз? Жакшы. Маанайыңыз кандай? Бардыгы сон. Көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Бүгүн рухий мурас жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ушул темада сиз менен бир аз коурашалы деп чакырдык. Ушул Таалай Бектургановдун чыгармаларын сиз аткарып жүрөсүз, анын атынан топ дагы түздүңүз. Анын аты өчүп калбасын деген ниетте болсо керек. Келиңиздер, биринчи эл журт менен саламдашып алайын, эгерде уруксат берсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым? Агарып аткан таң болсун, дасмалыңыздарда нам болуп, ушул кыргыз элим тынч болуп, жакында Кудай буйруса мына шайлоо учурунда турабыз. Кыргыз элибизге жакшы ушул кыргыз элине кызмат кыла турган президенттер келсин деген ойдомун. Анан эми сиздердин сурооңуздарга жооп берейин. Бул ушул негизи Таалай Бектурганов биринчиден жердешим болот, экинчиден агайым болот. Анан ушул үчүнчүдөн ушул Таалай агамдын ырларын ырдап чоңойгом. Ушул Таалай агабыз 95-жылдар каза болгондон кийин ушул биз 97-жылдар шаарга келип, 2000-жылдары ушул Таалай элеси деп ушул агайыбыздын атынан группа түзүп чыкканбыз. Ошондон баштап ушул күнгө чейин ушул группа иштеп атат. Жакшы, бул жакка ушул Таалай Бектургановдун гитарасында кала келген экенсиз. Ушул жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Бул ушул Таалай агамдын өзүнүн гитарасы, ушул акыркы 10 альбому ушул гитара менен жазылган экен. Достор айтып калат. Эмне мынча сүйөм сени, таарынба садагам, баардык ушул чыгармалар ушул гитарадан жаралган экен. Анан мунун негизи мага Таалай Бектургановдун Айым деген эжекебиз бар. Ушул 2015-жылы атайын белек кылган. Тотомидин ушул 15 жылдан бери Таалай элес тобун өчүрбөй ырларын ырдап, өзүңдүн да чыгармаларыңды ырдап келесиң. Ушул гитара сага татыктуу деп атайын ушул концерттин алдынан келип гитарасын подарок этип, ушул белек кылып, төөлүктө сенде болсун, бунун баркына сен эле жетесиң деген ой менен мага тапшырган. Азыркы учурда менде ушул ар дайым төрүмдө илинип турат. Негизи 2 кылын алып койгом. Себеби ушул ар бир келгендер, коноктор Таалайдын гитарасын эле бир ойноп көрөйүнчү деп эле ойной берет да эми. Кызыктайдын бар. Ооба, кызык, ошон үчүн атайын үйдө кээде өзүм баягы илхом деп коет. Ошол кездерде келгенде өзүм тагып алып ойнойм. Бул гитара менен да жакшы, Айылым деген дагы көп чыгармаларым жаралган гитара. Берсеңиз, колубузга кармап көрсөк болобу? Уруксат этсеңиз. Мына ушул гитара, урматтуу достор, Таалай Бектургановдун гитарасы. Бул гитарага бир жагы бир 20 жылдан ашты болуш керек. Ооба. Муну сиз калган элес, мурас. Ушул нерсени төрүңүзгө илип коесуз, башка эч кимди тийгизбейсиз, колуңузду жууп барбайсыз. Ооба. Аябай жакшы бартап карайсыз. Мына ушундай урматтуу туугандар. Ушундай гитарада эң сонун чыгармалар жаралса керек. Бизден жанагы азыр жаштар ырдап жүргөн эмне мынча сүйөм сени, таарынба садагам, махаббатым, арманым, Назира бүт баары ушул гитарадан жаралган экен. Ага, айтсаңыз, жогоруда дагы Марина эжекебиз менен аткарган клипти сунуштадык, көрсөттүк. Ошол чыгарма жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, кантип жаралды? Дал ушул гитара менен жаралдыбы же? Жок, бул Марина менен мен негизи 1 жылдан бери Юрий Бабков агабыз бар. Ырдайлы кыргыз ырларына 1 жылдан бери ушул проектисине катышып ырдап келем. Өзүмдүн чыгармамды ушул Марина Башманова деген дагы ушул орустун таланттуу кызы бар. Ошол экөөбүз ар дайым ушул мен дуэт чыгармаларымды Бабков экөөбүздү тандап бөлүп койгон. Анан ушул дуэт чыгармаларымды ырдап жүрүп, баягы Бабков, Юрий Бабков агабыз ушул Тотомидин орус кыргыз ортосундагы бир сүйүү чыгарма жаратпайсыңбы деп калган. Анан Марина өзү да суранып калды.
Марина деген ыр жаратып берчү. Ошол бойдон бир где-то ушул 1 айга жакын иштедим. Аябагандай жакшы оом болду, азыр көргөн турсуздар. Андан кийин ушул клип тартуу планын көздөп, ушул сценарийни Марина Башманова өзү жазып, ушул клипти тартып чыктык. Чында эле сонун чыгарма болуп тур. Куттуктайбыз.Оону аткаруу чеберчилиги негизи чында дымагы күчтүү жакшы инсандар экенсиздер. Сонун чыгарма болду, сонун дуэт болду. Мен эми бул гитараны сизге кайта кайрыйын. Ушул улуу агабыз Талайбек Тургановдун колу тийген гитараны мен дагы кармадым. Мен бактылуумун. Рахмат, бул гитараны мындан ары дагы ар дайым ушундай жакшы сактап, эч жерге эч кимге бере бербей чында эле сактап коебуз. Бул чында эле улуу инсандан калган мурас эмеспи? Бул жакка эми дагы башка гитараңызды да ала келген экенсиз. Ошол гитаранын коштоосунда ушу Талайбек агабыздын мурас калтырып кеткен ырларынан сурансак аткарып бересизби? Макул. Бул өзүм гитарам. Азыркы заманбап гитарасы. Келиңиздер, анда мен ушул эрте менен кичине үн уктап аткан болот. Уктап аткан болот, бирок аракет кылайын, бардыгыңыздарга эми ушул Талай агабыздын жөнүндө сөз болгондон кийин жаткан жери жайлуу болсун. Ар дайым ушул арбактары бизди колдоп жүрсүн, Бул Талайбек Турганов деле ушул Кыргыз элинде, мисалы, улуу Россияда Виктор Сой болсо, Кыргызстанда ушул Талайбек Турганов болуп калды дейм да. Себеби ушул кичикей балдардан баштап азыркы биздин куракка чейинки балдар гитара кармазы ушул Талай агабыздын ырларын ырдап келет да. Ошондуктан бир кызык айтып коеюн. Бул нерсени биз мектеп кезинде дагы баягы оюң бар эле музыка болот го. Мектеп кезинде ырдачубуз, студент кезибизде ырдачубуз, анан азыр кээде мүмкүнчүлүк балдар болуп, балдар менен чогулганда дагы ырдап калабыз. Бул чыгарма бизге бизден башка да көп инсандар ырдап жүргөн угуп жүрөбүз. Эми келиңиздер, анда эмесе кайсыл чыгармасын аткарасыз? Балбылдап жанган чырагым элең деген чыгарманы ырдап берейин. Балбылдап жанган чырагым элең, жанымдай көргөн ынагым элең. Алыста жүрсөм таштап сен кеттиң, ардагым менин туруксуз белең, ардагым менин туруксуз белең. Азырда ойдо элесиң турат, сагыныч оттун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлат, көзүмөн жашым агат куюлат. Андан бери күндөр өттү уланып, а мен болсо жүрөм сени сагынып. Күтөмүн күтө бере махабатым, сүйгөнүм сүйчү элем сени дайым, сүйгөнүм сүйөр элем сени дайым. Азырда ойдо элесиң турат, сагыныч оттун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлат, көзүмөн жашым агат куюлат. Андан бери күндөр өттү уланып, а мен болсо жүрөм сени сагынып. Күтөмүн күтө бере махабатым, сүйгөнүм сүйчү элем сени дайым, сүйгөнүм сүйөр элем сени дайым. Азырда ойдо элесиң турат, сагыныч оттун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлат, көзүмөн жашым агат куюлат.
Сүйгөнүммен тагдырга тарынбаймын, сүйбөсөң сүйчү деп жалынбаймын. Күтөмүн күтө бере махаббатым, сүйгөнүм сүйөр элем сени дайым, сүйгөнүм сүйөр элем сени дайым. Азырда ойдо элесиң турат, сагыныч оттун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлат. Көзүмөн жашым агат куюлат. Көзүмөн жашым агат куюлат. Көзүмөн жашым агат куюлат. Браво, баракелде. Сонун Экинчи куплетинен жагылып кеттим. керемет чыгарма. Төбөшпө. Болуп калат. Эми баарыбыз эле компьютер болгондон кийин кээде компьютерде эле адашып атпайбы. Айтыңызчы, баягы атам өлсө дагы атамды көргөн өлбөсүн деген жакшы макал бар да кыргыз элинде. Таалай агабыз, сиз анын окуучусу болуп калган экенсиз. Кандай адам эле? Таалай агабызды эми биз кичинекей кезде көрүп калдык. Ушул 94-чү жылдары, 92-чи жылдары, 90-чы жылдан баштап чыгып баштаган. Ошол кезде Таалай агабыз ар жыл сайын ушул жайында чаткалга барчу да. Ошол кезде биз мен дагы балдар бар болчу, жанындагы дос балдарым. Атайын ушул Таалай агабызга барчубуз үйүнөчү. Барганда ушул Таалай агабыз үйүнөн чыгып, анан бизди кээде ушул короздун жанында бакка бир дөңкөчкө отургузуп алып, ушундай гитара үйрөтчү. Эринбестен, бул жери мындай, жок, бул жери туура эмес, могул жери моундай деп үйрөтчү да. Ал кезекте аябай гитарага кызыккан кезибиз. Анан аны көрүп алып биз аябагандай ушунда таң калчубуз. Жада калса ушул кээде ушул обедтерде, бактарда мынтип уктап калса карап отурчумун. Билбейм, элди билбейм, мен ушу кантип уктар экен депчи. Анан Таалай агабыз спортсмен болчу. Аябагандай ушул достору да айтат, чорный пояс болгон экен. Карате боюнча. Карате боюнча. Өзү да ушул аябагандай тренировкага искусствону баданият тоже спорт деле кирет да. Ошону аябай баалаган. Анан ушул достор айтып калат. Бул ушул 92-жыл, 93-жылдары жылдары ар дайым Казакстанга барып, рукопашный бойлорго катышып, биринчи место, экинчи место ушул бербечү экен. Бир гана жолу ушул Чечен улутундагы бирөөдөн таяк жеп калган экен, ошондо экинчи местого түшкөн экен. Ушул спорт жагынан аябай күчтүү, физический, анан таланттуу ушундай бала болчу экен. Достор кээде айтып калат, жанагы ырда деп калат го кээ бирлер. Ырдабайсыңбы дегендерди жаман көрчү дейт. Сурангандарга ырдап берчү дейт. Анан ушундай катуу сүйлөгөндөр анда тайнесин таанып калчу дейт. Балким ошол сиздин дагы гитараңыз башка бирөөлөргө ушундай күзөтчү болуп, көрсөтүүчү болуп, мындай чыгармачылык жолго ача турган адамдардын катарына кирип калаттыр. Сизге ушул жерден дагы бир суроо. Биз Сурма экөөңүздөрдү Тайке Жэнекени жакшы эле билебиз. Анан Ошко деген чыгармаңыз ушу кантип тартылып калды эле? Клип ушунчалык кызыктуу, ушуну билгим келет да. Ошко деген чыгармабыз бул негизи баягы макал бар. Артист аялымды, шофёрдү деген сыяктуу ушул мааниден алынып жазылгандар да. Анан негизи ушул чыгарманы жаздым. Бир-эки куплетин жазып, оон жазып, Сурма карындашым болсо аябай жакты. Анан Жылдызбек Турсунбеков деген таланттуу инибиз бар. Ошол сөзүн толук бүтүрдү, жазып бүтүп. Анан сценарий негизи Бакыт Мукул деген агабыз бар, ошонун интермедиясы бар болчу, ошону гана алдык. Бирок сценарий боюнча негизи клип тартылып атканда ушул Бишкектен чуркатып Токтогулга чейин чуркамак, Токтогулдан ары лимузин менен алып кетмек да, Аскат Сулайманов тиги кызды сынап. Бул келинчикке жарайт экен деген ой мененчи, бирок андай болгон жок. Чын эле биз тартып баратканда Төө Ашуудан чыккан жерден Салтанат Шекенова деген кыз кулап, жыгылып, кулагандыгы чын көрүнүп эле турат. Туфелизинин каблогу сынып, анан ошол жерден Аскат Сулайманов деген досум бар, таланттуу. Ошол сценарийни өзгөртүп,
ушул жерден чыныгы эле кылалы, дөңгөлөк жарылды кылалы деп, дөңгөлөк жарылып жанагы монтировка менен туфлисин чечип, анан кийин ушул аягы түш болуп бүтүп калды да, бирок кызыктуу болуп калды. Абдан кызыктуу, мындай элестетип көрсөк, чындыгында мынтип басканда туура болбойт болуш керек, Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул улуу мурасты мындан ары дагы өркүндөтө бериңиз, кийинки муундарга жеткире бериңиз. Келип ушундай кызыктуу сонун маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Таалай Бектурганов агабыздын бейиш болсун дейли. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушул 5 канал ушул эл менен түз байланыштырып, ортобузда көпүрө болуп, ар дайым ушул каналыңыздар жагымдуу, жакшы инсандар келип сиздерге ак тилегин айтып, кыргыз элим бар болуңуздар. Кайрадан ушул 5 канал аркылуу дагы жүз көрүшүп каларбыз. Жолуңузду көрүп алыңыз, келип туруңуз. Рахмат.